Бакыт Күренкеевдин иши бүгүн Green Card лотереясына катышам деген жарандарды сүрөткө тартуу менен башталды. Акыркы 2 күндөн бери дал ушул максатта келген кардарларынын саны өстү. Буга Бакыт мырза өзү деле көнүп калган. Ошондуктан бул ирет дагы АКШ өкмөтү талап кылган сүрөттүн форматы жана сапаты боюнча толук таанышып чыкты. Green Card адамдар келип түшүп, сүрөттөрдүн баарын текшерип, өзүнүн требованиялары болот. Сүрөттүн форматы 600 пиксель болот и 300 дюйм деген нерселер бар. Анан кийин эч кандай сүрөт обработка болунбайт. Күнүнө бир 20-30 адам келет бир ай сайын. Түшүп кеткендер кийин майдын биринчисинде результаттар чыгып, келип мындай подарка алып келип, ошондой рахмат деген өзүнүн ыраазычылыгын билдиришип кетишет. Green Card үчүн сүрөт акыркы 6 ай ичинде тартылса гана жарактуу деп эсептелет. Photoshop колдонулган сүрөттөр жарабайт. Жана дагы сүрөткө түшүүдө ак түстөгү кийимдерден баш тартуу керек. Болбосо система сиздин анкетаңызды ката деп эсептеп коюшу толук ыктымал. Экинчиден, албетте, анкетаны туура толтуруу зарыл. Маалыматтарды англисче туура жазып жатканыңызда дарек, үй бүлөлүк абал, билим тууралуу маалыматтарды так экенине көңүл буруңуз. Дал ушундай кызматты быйыл эл аралык мектептердин биринин мугалими Айкерим Омурбек кызы дагы көрсөтө баштады. Буга Айкерим айымдын лотереяны утуп, бирок кете албай калганы түрткү берген. Диви 2021 лотереянын жеңүүчүсү болом. Быйыл болсо ошол лотереяны толтургандагы болгон маалыматы менен элдер менен бөлүшөйүн деп азыркы учурда онлайн гана кызмат көргөзүп, элдерге ошо анкета толтурганга жардам берип жүрөбүз. Азыркы убакка чейин бир эле Кыргызстандан кайрылган жок. Биздин мекендештер, мисалы Россия Федерациясындагы мекендештер, Дубайдан, анча-мынча Америкадан кайрылгандар болуп атат. Алардын бардыгына онлайн кызмат көргөзүп атабыз. Кайрылып аткан адамдардан пока мен былтыр аз гана адамга жөн эле жакындарыма, тегерегиме эме кылып берген, толтуруп берген. Быйыл болсо бүт процессти өзүм өткөнүм үчүн, кабарым бар болгон үчүн интервьюга чейин маалыматым бар. Өзүмүн башыман өткөн адам катары жардам берем деп атам. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, лотереяга катышуу толугу менен акысыз. Сиз утмайынча анкета толтуруу үчүн дагы, катталуу үчүн дагы эч нерсе төлөбөйсүз. Бирок ага карабастан Green Card'аны утуп беребиз деген шылуундар дагы арбыды. Айрыкча социалдык түйүндөрдө элди алдагандар көп болууда. Мындан улам АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Green Card лотереясы боюнча билдирүү таратты. Green Card лотереясына анкета тапшыруу аябай жөнөкөй. Жана ал үчүн акы алынбайт. Катышууну каалагандарды ашыкча чыгым болбой, ортомчулардын кызматын колдонбоого чакырабыз. Чындыгында Кыргызстанда бул лотереяны жүздөгөн адам утат. Бирок Америкага мыйзамдуу кетүүнүн бул биринчи баскычы гана болуп эсептелет. Анткени менен көпчүлүк учурда аталган өлкөдө кыялдары орундалбай калгандар дагы жок эмес. Америка жашоосуна адаптация болуп кетүү дагы өтө маанилүү экендигин 10 жыл АКШда жашап келген Мерим Марат кызы белгилейт. Ал бул багытта мекендештерге жардам көрсөтүүнү Кыргызстанда баштады. Кыргыздар бияктан Green Card утуп алып, анан тияка барганда эмне кылабыз деген билбегендерге биз ушу адаптация кылганга жардам берели дедик да. Мен лично ошол именно жашоо боюнча адаптациясын алып атам. Мисалы үчүн барганда эмне кылыш керек, кантип квартира издеш керек, канча ал турат примерно, кайсы райондордо жашаш керек, штаттын мисалы үчүн түрлөрү болот. Мисалы үчүн Техас, Калифорнияга барса, публичный транспорт жок акта. Машина айдаганды билишиң керек. Ошондой информация менен бөлүшөбүз деп ошол максат менен биз ачтык. Эске салсак, 7 октябрда башталган каттоо 9 ноябрда кечки саат 21:00 чейин уланмакчы. Лотерея өзү 2022 жылдын 8 майында ойнотулат. Чолпон Бейшилен кызы, Бектур Калыков, Нью ТВ.